Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин адаттагы илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги саны. Бүгүн биз жалпы ошо илимдердин илими болгон философия жөнүндө кеп кылмакпыз. Философия илиминин орду, анын жалпы эле касиети биздин жалпы илим тарыхында кандай ролду ойнойт, адамзаттын өзүнүн турмушунда кандай орду бар, ал жөнүндө баарыңыздар жакшы билесиздер деп ойлойбуз. Ошол философия жөнүндө сөз кылганда биз жалпы эле классикалык түшүнүктөр эмес, анын ичинде кыргыз философиясы, кыргыз элинин өзүнүн аң сезими, ой жүгүртүүсү кандай, жалпы философиялык контекстте ошо кыргыз философиясы кандай экен деген сөз, мисалы үчүн мен өзүмү дагы абдан көп ойлончу, абдан көп ушундай бир суроолорду пайда кылчу. Мына жакында мен үчүн абдан чоң бир окуя болду. Биздин атактуу философторубуздун бири, философия илимдеринин доктору, профессор Жамгырбек Бөкөшев агайыбыздын атайын монографиялык китеби чыкты. Ал китеп мынакей менин колумда турат. Бул кыргыз философиясы деп аталат. Менин баамымда бул биздин Кыргызстан тарыхындагы биринчи фундаменталдуу эмгек болуп эсептелет. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маектешибиз философия илимдеринин доктору, профессор Жамгырбек Бөкөшев. Саламатсызбы, урматтуу профессор? Ушу биздин телеберүүбүзгө келип, макул болуп убакыттап, биздин ушул илим жана турмуш ишкыбоздорго, күйөрмандарга өзүңүздүн ушул философиялык ой жүгүртүүлөрүңүздөрдү, ушуларды өз оозуңуз менен айтып келгенге макул болгоnuңузга биз чоң терең ыраачылык билдиребиз. Анда агай сөз сизде. Рахмат. Эми мен ушу жаштайыман окууну бүткөндөн бери ошол илимге аралашып эмгек жазып жүрөм. Бир 20га жакын китеп жаздым. Ошолордун ичинен чын эле бул китебим мен өзүм үчүн дагы бир өзгөчө китеп. Себеби ошол кыргыз философиясы, кыргыз элинин философиялык мурасы, анан кийин жалпы эле азыр мына кыргыз элинин өткөнүнө кайрылып, кыргыз элинин кимдигин, идентичность деп коет эмеспизби? Мына ушул маселелер курч коюлуп атканда, ушул кыргыз философиясын бир иретке салып, туташ, толук түрүндө сыпаттап, талдап, ушундай эмгек жазыш көптөн бери ошо ниетимде, анан кийин ошол ишти акырындап жасап келаткам да. Анан акыры эми бул ишти деле толук бүттү деп айта албайм. Бул бир эле чети. Бирок жана сиз айткандай, ошол менин кесиптештерим, биздеги адистер, философтор, башка илимдин өкүлдөрү бул китеп менен таанышкан. Алар дагы мындай өзлөрүнүн бир жакшы ой пикирлерин билгизип атат. Себеби чын эле биз кыргыз элинин философиялык ой түшүнүгүн бир тегиз талдап, бири менен байланышкан, туташкан бир система катары түшүнүүгө умтулушубуз керек экен. Анан эми биз Советтер Союзунун доорундагы башыбыздан өткөрүп калбадыкпы? Ал учурда түшүнүк ушундай болчу. Мынакей Маркс, Лениндин философиясы гана туура, ушу бирден бир көзгө басар эң сонун илим ушул. Анан башкаларды сындачыбыз дагы. Анан бу башка улуттардын ошол Советтер Союзуна кирген башка элдердин, же болбосо жалпы эле социалисттик системада башка элдердин маданияты, мурасы изилденгени менен биз баарыбыз ошол Маркс, Энгельс, Ленин деп гана сүйлөчүбүз да. Башыбыздан өтпөйт. Анан ошол учурда мен өзүм дагы ойлойм. Мен дагы эми текебер деп айтсам туура эмес болот. Бирок анча-мынча мындай ат үстүнөн карачу элем да. Эми бул анча деле бир маанилүү маселе эмес. Мен тиги бир фундаменталдуу маселелерди, диалектикалык, материалисттик маселелерди изилдешим керек деп. Ошол учурда мисалы үчүн
биздин коңшу өзбек кесиптештерибиз ошол жалпы түрк элине анын ичинде өзбек элине тиешелүү бир топ эмгектерди жазышкан ошол кезде. Ошондо дагы биз кандайдыр бир буга бир аз мындай үстүрт карап жакшы баалаган эмес экенбиз да. Анан кийин эгемен өлкө болгондон кийин биздин элдин алдында, биздин интеллектуалдардын алдында ушул маселе турду да. Биз эмне деген элбиз? Кандай улутпуз? Эмнеге таянабыз? Анан кийин баягы дүйнөдөгү өзүбүздүн ордубузду кандай аныктайбыз деп. Бул философиялык маселелер. Бул философиялык маселелерди биз ошол өткөн тарыхыбызга кайрылып, ата бабабыздын мурасына кайрылып, аны түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек экен. Жамурбек Бекошевич, мен сиз берген китепти окуп чыктым, башынан аягына чейин, абдан чоң таасир калтырды. Мынакей мен китепти ача турган болсом, ичинде эле дароо эле кыргыз онтологикасы, дүйнө, кудай, адам, аң сезим, кыргыз социологикасы, кыргыз этикасы, кыргыз эстетикасы, вот ушул жалпы философиянын категориялары, жалпы философиянын түшүнүктөрү баардыгын камтып, кыргыз философиясынын, кыргыз ошо ой жүгүртүүсүн ушундай жазып чыгыпсыз. Бул абдан чоң эмгек деп ойлойм. Вот ушул боюнча өзүңүздүн комментарий. Китептин аталышына да токтолсом деп атам. Себеби кыргыз философиясы дегенде кээ бир адистер, айрым бир башка маданияттын, башка элдин өкүлдөрү ушундай да философия барбы? Менимче жок. Кыргыз философиясы дегенди билбейбиз, жок мындай нерсе деп айткандар да бар да. Илимий термин катары жана сиз айткандай чын эле грек философиясы дейбиз, немец классикалык философиясы дейбиз, же болбосо Кытай, Индия философиясы деп ушундай түшүнүктөр бар. Эми кыргыз философиясына келгенде бул жерде чын эле түшүнүктү такташ керек болот. Анан ошондо биз мен китебимде да ошону жазып атам, киришмесинде. Философия деген түшүнүктүн өзү ошол эки мааниси бар да. Биринчи мааниси бул бир теориялык илимдердин жыйыны, бир теориялык көз караштардын тутуму, ошол чын эле гректерден башталган, Европада өнүккөн, адистешкен, университеттерде, академияларда, башка илимий мекемелерде иштелип чыккан, монография, трактат түрүндө жарыяланган, ушундай бир өзүнчө бир аймак. Ошол учурда эле философия бул табигый ар бир адамдын турмушунда, ар бир элдин жашоо турмушунда кезиге турган бир ой түшүнүктөрдүн тутуму. Муну биз табигый философия деп коебуз. Ал эми жана теориялык философия ушул табигый философияны иликтеп, ошону талдап, анан ошону закондордун, концепттердин, илимий тилдин талабына жараша кайра жазып чыкса, анан теориялык философия болуп калат да. Негизи менин өзүмдүн түшүнүгүм ар кандай маданият, ар кандай цивилизация өз алдынча өнүккөн. Бул өзүнүн философиясы болбосо, анда ал узакка жашай албайт, өнүгө албайт, цивилизация катары өзүн көргөзө албайт. Себеби мына философия деген дагы, философиянын метафизика деген дагы бир аталышы бар. Ошол илгертен айтылып келген да. Канттыкы жазат да Кант. Ар бир акыл эстүү адам, ар бир ойлонгон адам бул метафизикасыз, өзүнүн философиясыз жашай албайт деп. Демек, ар бир адамда философиялык бир ойлор, философиялык бир маселелерге байланышкан өзүнүн көз караштары болот. Анан эл дагы, мына кыргыз эли, жана сиз айткандай чын эле биз макал лакаптарыбызды карасак, дастандарыбызды, эпосторубузду карасак, кыргыздын мифологиясын карасак, мына Чыңгыз Айтматовдун сөзү менен айтканда айтымдарды карасак, дыйкандын айтымы, жылкычынын айтымы деп, ошолордо кыргыз элинин философиялык ой түшүнүгү, башкача айтканда адамдыгын, адамдын айлана чөйрөгө, дүйнөгө болгон мамилесин ошону бир чечмелеп,
ачыктап түшүндүргөн көз караштары ошолорду тунуп жатат да. Анан аны биз анализдеп бир системага салып, илимдин тили менен момундай кылып китеп жазсак, бул теориялык билим болот. Мына ошол кыргыз философиясы дегенде, ошо бир жагынан баягы элибизде илгертен бери жашап келе жаткан кыргыздыгын аныктаган бир ой түшүнүктөрдү айтып атабыз. Экинчиден, бир илимий дисциплина катары, бир илимдин тармагы катары, сабак катары түшүнүшүбүз керек. Урматтуу профессор, кыргыз эли өзү көчмөн эл, өзүнүн макал лакаптарын, ал турсун океан болгон Манасты оозмо ооз баягындай окумдан тукумга берилип айтылып келген эл бизде. Ушул китепти жазып атканда мынакей абдан кеңир колдонупсуз. Ушу булактарды кайдан алдыңыз? Кандай кыргыз философторунун, дүйнөлүк классиктердин эмгектери ушу сизге ушундай бир мисал боло алды? Алардан сөз колдондуңуз да. Туура, себеби биз ошол дүйнөлүк тажрыйбаны эске алмайын, анда коюлуп аткан маселелерди, анда бир жыйынтыкталган кандайдыр бир тыянактарды эске алмайын, биз өзүбүздүн акыбалыбызды дагы ачык түшүнө албайбыз. Демек, мен мисалы үчүн кыргыз философиясын жанагыча эле ар бир тармакка бөлүп, онтологиясы, гносеологиясы, этикасы, эстетикасы деп жазсам, демек башка классиктер болобу, азыркы атагы чыккан философтор болобу, ошолордун эмгегин, ошолордун бир ачкан жаңылыктарын, жетишкен ийгиликтерин эске алып туруп, анан кийин өзүбүздүн тажрыйбаны талдап көргөнгө аракет кылдым да. Мен биринчиден буга чейин ушул багытта айрым изилдөөлөр, айрым эмгектер жасалганын айта кетишим керек. Биздин аксакал философтор, академик Алтымышбаев баш болгон, Азиз Салиев, Батырбек Аманалиев сыяктуу агайларыбыз, андан кийин мына академик Какеев, булар ошол кыргыз философиясына тиешелүү айрым бир маселелерди изилдеп, эми анда кыргыз философиясы деп ушундай атап, ушундай багытта жазбаса дагы, коомдук ойлордун тарыхынан деп, же болбосо тиги Токтогул менен Тоголок молдонун чыгармачылыгындагы бир саясий коомдук маселелер деп, кыскасы коомдук аң сезим ушул багытта жазышкан да. Бул бир. Экинчиден, сиз айткандай, бул маселелердин, бул мазмун, маанинин булактары албетте ошол макал лакаптар, элдик ырлар, Манас бошкулгон биздин эпостор, ошондон карап келип жазып атабыз да. Эми ал түгүл жомокторду алсак, мисалы үчүн кыргыздын көп жомоктору бар экен, жок экен, ач экен, ток экен деп башталат да. Эмне үчүн? Эгерде биз ошол бар, жок дегендин ар жагын талдап келсек, жана Европадан башпалып онтология деп бир өзгөчө бир бийик мындай айтылып аткан илимге тиешеси бар маселе болуп атат. Эмнени бар дейбиз, эмнени жок дейбиз. Бар деген эмне, жок деген эмне. Бул онтологиялык маселе да. Кыргыздын жомогу бекеринен антип башталган жок. Же болбосо ач экен, ток экен. Ал эмне деген? Анан мен ошону анализдеп жазып атам да. Ач экен, ток экен деген бул убакыт. Убакыт. Бир карасаң убакыт боп-бош, бир карасаң убакытты биз адам баласы ошо өзүбүздүн эмгегибиз менен, жашообуз менен толтуруп атабыз. Бир чети жана физикалык процесс катары бир боп-бош. Ушул жерден бир сөз кошкум келип турат. Ушул жерден Жамбылбек Бөкөшү абдан жакшы айттыңыз. Баягы бар экен, жок экен, ач экен, ток экен. Деп аны өзүңүз чечмелеп атпайсызбы? Бар экен, жок экендин ушул мейкиндик касиетин, ач экен, ток экен дегендин баягы убакыттык касиетин. Эми мен өзүм физикмин. Физикада бизде абдан чоң теория бар. Эйнштейндин салыштырмалык теориясы, айрыкча жалпы салыштырмалык теориясы. Ошондо убакыт менен мейкиндик бир толук ажыралгыс касиет катары көрүнөт да. Вот ушул касиет дагы демек кыргыз философиясында илгертен калыптанып, пайдаланып келген экен да. Сиз ошону азыр ачып мындай көрсөтүп атасыз да. Болбосо кыргыздын көп макал лакаптарын алсак, мисалы үчүн адам болуш аста-аста, айван болуш бир паста дейт. Ал эмне деген?
Эми адам баласы төрөлгөндөн кийин тирүү жан катары курсагын тойгузуп, жылуу жумшак кийинип жүрө берсе да болот. А бирок көрсө адам болуш аста-аста экен. Акырындап, мээнет кылып, аракет кылып анан адам болот экен. Ошон үчүн биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жазып атпайбы? Адам үчүн эң кыйын нерсе күн сайын адам болуш деп. Абдан жакшы айткансыз. Адам күн сайын мен адаммын, ушу адамча жашашым керек, адамча бир иш кылышым керек дебесе, ал айбандан айырмасы жок болуп калат да. Анан кыргыздын макалы мисалы үчүн ошону айтып атат. Адам болуш аста-аста, айбан болуш бир паста деп. Адам бир жаман жорук жасап койсо, бир болбогон, уят боло турган, абийирин кетире турган бир жорук жоосун жасап койсо, ал айбандан айырмасы эмне. Ошон үчүн мына ушундай макал лакаптарды биз бул да кыргыз эли улуусу кичүүсүнө айткан, акылманы каратаманын айткан караламан журтка, ошентип акындар, мисалы үчүн акындарыбыз дагы акылмандар да. Анан ошентип акырын ошондой акылман сөздөр топтолуп келип анан макал болуп айтылып калган да. Ошо жанакы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп коет. Бул ошол дүйнөнүн, бизди курчуган дүйнөнүн бир өзүнчө түзүлүшү бар. Аны биз каалагандай эле өзгөртүп кое албайбыз. Оюбузда, кыялыбызда көп нерсени ойлошубуз мүмкүн. Иш жүзүндө талап, иш жүзүндөгү баягы мыйзам ченемдүүлүк башка. Ошон үчүн кыргыздар айтып койгон. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп. Анан сиз айткандай ошол макал лакаптардан баштап, ырлардан баштап, эпостордон баштап, санжыра, башка ооз эки кеп ушулардын баарын талдап, анан бөлүштүрүп келип туруп анан ушул китепти жаздым. Мынакей абдан жакшы айтып атасыз. Ошо Токтогул Сатылгановдун ырларындагы философиялык маанилер, жеңи жок, Тоголок молдо китебиңизди окусам, Омар Султанов ачык эле жазып коюптур, кыргыз эл акыны. Ошол мен ыр жазып атканда анын философиялык маанисине деле көңүл бурбайм. Мен ырымдагы философияны профессор Жамурбек Бөкөшев таап берди деп атпайбы? Демек, бул акын болуш деле мындай оңой нерсе эмес экен да. Демек, алардын ар бирин таап, ага көрсөтүп, онда алып чыгуу да ушул китептин негизги маанисин түзүп, анан сиздин философиялык бир чеберчилигиңиз окшойт деп ойлойм да. Албетте, азыр кыргыз философиясы жөнүндө сөз кылганда, ошо өзүбүздүн элдин жашоо турмушу, мурасы, маданияты жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошол учурда эле биздин элдин рухий жашоо турмушу канчалаган башка элдер менен байланышып, ошолордон таасир алып, керек болсо аларга өзүнүн таасирин көргөзүп, ушинтип кылымдар бою ширелип, кыналып калыптанып келген да. Мисалы үчүн Кытай философиясы, мына биздин кошуна калк канча байланыш болгон жибек жолу аркылуу. Индустар жеткен, Конфуцийдин сөздөрү, накыл кептери, осуяттары, башка элдер, түрк элдеринен канча Фараби, Ибн Сина сыяктуу акылмандар чыккан. Ошолорго жанаша мына өзүбүздүн эле жерибизде Жусуп Баласагын, Кашкарлык Махмуд, ушулардын баарында философия бар да. Анан биз максат жөн эле кыргыздарды акылмандар, философтор деп көтөрө чала бериш эмес. Кеп ошол башка элдер менен бирге, ошол элдин арасында жашап аткан кыргыз эли дагы өзүнүн бир дүйнөгө көз карашы болгон, өзүнүн бир ардактаган, сыйлаган, бир аздектеген бир ой түшүнүктөрү болгон билишибиз керек. Ошондо эгерде биз өзүбүздүн мурасты, философиялык бир ой түшүнүктөрүбүздү өзүбүздүн элдин билсек, ошону менен сыймыктансак, ошону менен биздин элибиздин кулк мүнөзүн түшүнүүгө аракет кылсак, анда биз азыркы мынау дүйнөлөшүү заманында, глобализация заманында, баардыгы ушу аралашып, биргелешип аткан заманда
өзүбүздүн ордубузду ээлеп, анан кийин башкалар менен үзөңгүлөш, тең ата мамиле жасай алабыз да. А эгерде биз өзүбүздүн ошондой рухий бир өзөгүбүз болбосо, өзүбүздүн илгертен келе жаткан бир салт санаабыз, каадабыз болбосо, анда жана камгактай болуп, шамал каяка айдаса ошол жака кете беребиз да. Бул дагы менимче бир өзгөчө китеп, өзгөчө эмгек. Анан бул китеп, бул коллектив бир адистер жамааты жазып чыкканбыз. Мында эң негизгиси башында ошол салттуу билимдердин теориясы жана методологиясы, муну ошол философтор жаздык. Этнопедагогика деп жүрүшөбү? Этнопедагогика деген башка. Бул теориясы жана методологиясы. Анан этноботаника, ошо этно тамак аш, элдик тамак аш деп жазылып жүрөт. Элдик малчылык, анан элдик мал дарыгерчилик. Андан башка элдик медицина деп жазылыш керек. Жана сиз айткандай этнопедагогика деп жазылыш керек. Этносоциология, кыскасы ушул тармак боюнча салттуу билимдерди, башкача айтканда азыркы европалык парадигма менен, европалык модель менен иштеп аткан, жашап аткан илимден сырткарыдагы, бирок элибиздин турмушунда, практикасында колдонулуп келген билимдерди дагы жыйнап, системага салып чыгарып, ушуну иликтешибиз керек экен. Сиз билет болушуңуз керек, 99-жылы Будапештте дүйнөлүк илимий форум, илим боюнча форум өткөн да. Ошондо биринчи жолу илим жана билимдин башка түрлөрү деген секция иштеп, анан ошондо биринчи мындай дүйнөлүк деңгээлде маселе коюлган. Биз илимди гана бул жападан жалгыз туура билим деп эсептебей, жергиликтүү элдердин, ар түрдүү калктардын ата бабадан калган салттуу билимдерин дагы топтоп, бизилдешип пайдаланышыбыз керек экен. Анан кийин кээ бир элдерде ошол билимдерди мындай коммерциализация жасап, мына интеллектуалдык менчик аркылуу, мисалы үчүн дары-дармек чөптөрдү, же болбосо кандайдыр бир тамак аштарды, андан пайда таап, ошондой кылган да. Эми ушул илим жана турмуш берүүсүнө атайын чакырганыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Менимче бул Кыргызстандын азыркы интеллектуалдык турмушунда бир өзгөчө орун ээлеген берүү болуп калды. Мында өзүнчө бир тарыхый нерсе катары карасак болот. Рахмат.